ишти баштап аткан убакта ниет түздөп ушул мага пайда болсун, эл журтка пайда болсун, ата энеме пайда болсун, дүнүйөмө пайда болсун, акыретке пайда болсун, негизгиси Кудайдын ыраазылыгы үчүн болсун деген сөз бизде болуш керек. Эгер ниетти бузук баштаган болсок, ошол бузук ниет ишке таасирин тийгизет дагы. Биз менен иштешкендердин дагы ниети бузук болуп, ана маселе бир жака кете берет да. Ошого бирөөнү алдап коёюн, уурдап кетейин бирөөнүн пикирин деген болбош керек. Бардыгы Кудай түз болуш керек. Адамдар азгырбаса, адамдар жаман иш кылбаса, аларга теңелбеш керек. Анткени алардын кабыры башка, биздин кабыр башка да. Ошого адамдардын көп болуп, көп адамдар ката жолго түшүп аткандагысы алардын туура экенинен кабар бербейт. Сиз Куранга, сүннөткө туурабы? Болду, өзүңүз жолуңузду кармаңыз, ошол нерсе сизге иншалла жакшылык берет. Демек, ар бир кылган ишибизди ниет түздөй турган болсок, ошол ниеттин түздүгү ишке таасир этет. Кадимки урматтуу бир тууганым. Кадимкиде таасир берет да. Мисалы үчүн карагыла. Гүлдөрдүн түрү көп билесиңер да. Жаздагы бай чечекей бар, күздөгү гүл бар. Анан бизде балдардын түрү бар. Ак бал, кара бал бар. Эмне үчүн дегенде, кандай гүлдү жегенге жараша, ошондой бал берет да. Балдарычы, жаздын балдары бай чечекей буркурап турат. Анан бедени болсо аппак болуп турат, дагы бирнекеники кызыл болот. А буларда курманын балдары капкара болот да. Ошол сыяктуу эле адамдын ниети иш баштап атканда ишке таасирин тийгизет да. Иштин берекелүү болушу, пайдалуу болушу, жүрөктүн таза болушу ниеттин туура башы. Ошон үчүн ар бир иш баштаганда отуруп, токтоп, бардыгын кетирип туруп, намазга ниет кылгандай баш тазалап, Кудайым, ушул ишти баштап атам, баштай эле баштап атам. Ниетимди түздөдүм. Өзүңүн ыраазылыгың үчүн. Өзүмө пайда болсун, дүйнө акыретиме, бир туугандарыма, балачкама пайда болсун, эл журтума пайда болсун, бирөөгө зыян тийбесин. Ушундан дүйнө акырет пайда көрсүн деп ниетти чоң кылыш керек, ошондо бардыгы келет да. Эпте ушуга көсүп алдап кетсем, мунун уурдап кетсем, ана мунун жүрөгүн түшүрүп койсом, буга аракет салсам дегендердин бардыгы болбойт да. Ошон үчүн биз жарып айтабыз. Бири-бирине аракет салып аткан, башка кылып аткан, бийликке жетип аткан, башканы коркутуп аткан. Айкөл деген сыпат бар кыргызда. Манас айкөлдө айкөл деген сыпат, арабча муруа деген бар да, адамгерчилик деген. Ошондой болуш керек. Бизге илгери жаман көргөндөр чыгарыш керек. Эмне үчүн Кудай Таалам кээде күтпөгөн жерден бирөөлөр ийгилик берип коет десе, алардын Кудайга жаккан сыпаты болгон. Ошон үчүн жалпы элдин кызматын кылгыбыз келе турган болсо, жүрөктөр тазалай турган болсок, Кудайым ошону алып келип коет. Ага чейин сынайт биз урматтуу бир тууганым. Эгер ниет жаман боло турган болсо, анда Кудай Таалам эч убакта ага оомат бербейт.